Жалал Абад шаарынын Борбордук базарынын айланасындагы жана негизги көчөлөрдүн четине туура эмес токтотулган унаалар күн сайын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган инспекторлор тарабынан айыпка жыгылып, ээси жок унаалар эвакуатордун жардамында айып короосуна киргизилет. 327 жол белгилерине баш ийбеген айдоочуларга, ошо айдоочулар жанында болгон болсо өз ордунда протокол түзүп берип атып, ошол жерден кое берип атабыз. Айдоочулар жок автоунааларды айла жок бул портал менен айып короого жүктөп келип, ушул жерден айдоочулар келген убакта протокол түзүп, ошол жерден жөнөтүп атабыз. Туура эмес токтоткон жол белгиге баш ийбей токтогон автоунаалардын айып пулу өзү 1000 сом каралган. 1000 сом жазылат, 15 күнгө чейин төлөсө 50%-ын төлөйт. Жалал Абад шаарында күн сайын 20дай унаага туура эмес жайга токтоткондугу үчүн айып пул салынат. Алардын бери дегенде 10дон ашыгы эвакуатордун жардамында айып короосуна жеткирилет. Бул учурда унанын ээси туура эмес токтоткон үчүн 1000 сом, эвакуатордун кызмат акысына 1250 сом төлөөсү зарыл. Ага кошумча айып короодо турган үчүн да 100 сом акы төлөнөт. Эгер айдоочу 15 күндүн ичинде айып пулду төлөсө, 50% жеңилдик бар. Ошондо да айып короодон бир уна 1850 сом менен чыгарылат. Бул Кыргызстандын шартында карапайым калк үчүн жогору сумма дешет айдоочулар. Алардын бири унасы айып короого киргизилген Хайрулла Мамадалиев төмөнкүдөй пикирин билдирди. Bir жерде иштесеңиз, базар-мазарда иштесеңиз болот. Туурабы? Ата 1850 бул Россияда пожалуйста болот. Биякта 1 сом тапканда Россияда 10 сом тапкан ыңгайлуу. Или туура сүйлөп атам. Эвакуаторда алып кеттиби, койдубу, ашын кыянга кызматыга 500 сом, сен неправильно койганыңга 500 сом, 1000 сом төлөп койсоң, кайтып койбойт ачып водитель. 1000 сом оңой акча эмес да. Ал 1000 сом табыш, конечно, 1000 сом табыш азам болот ал. Айдоочуларда шаарда унаа тыгындары жоюлуп иретке келишим кубатташат деген менен унаа токтотуучу жайлардын жетишпестиги аларды жол эрежелерин бузуп, тыюу салынган жайларга унааларын токтотууга мажбур кылаарын белгилешет. Жалал Абад ичинде парковкаларды место аз. Машинага караганда канча машина болсо, ошондо 100 машина болсо 10 машинага место бар да. Мисал айтып атам. Мына башка давлаттарды көрөң, адамдар ошонго көнүгүп атат. Ал нарушение кылып жүрген адамдар майда парковка бар экен, жинди дагы билет да. Парковка көп келек дейт. Ал биздикилер эмне кылат? Место жок. Ортого коюп кетишет. Мажбур коет. Мажбур коет. Илажы жок да. Унааларды айып короого ташууну жеке менчик ишкана ишке ашырат. Тагыраагы Портал Групп жоопкерчилиги чектелген коому Жалал Абад шаары гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү менен биргеликте иш алып барат. Аталган ишканадан билдиришкенде, бир унаны айып короого жеткирүү монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги тарабынан бардык жайда 1250 сом болору бекитилген. Мындагы кызматкерлер бул сумманын 24%-ы кайра эле салык кызматына төлөнө турганын да кошумчалашты. Бул жерде биринчи машина келгенде ГАИден кирип, оно жерден протокол жаздырат. Протокол жаздыргандан кийин протокол менен ГАИге барат. ГАИге барып, ГАИде компьютер бар, ар бир машинанын карыздары бар, карызы жок болушу мүмкүн. Анан разрешение жазып берет алар. Ошо разрешение менен келет, мен акчасын алам, анан чыгып кетет. Бир күндө орточо бир 12-14 болуп калат, кээде 10 болуп калат. Жалал Абад шаарында унааларды айып короого эвакуатордун жардамында жеткирүү жаңырган жылдан тарта ишке киргизилген. Аны ишке ашырып жаткан Портал Групп ишканасынын Жалал Абад шаарындагы бөлүмүндө 5 кызматкер, 2 эвакуатор бар. Алар күн сайын жол кыймылынын инспекторлору айып салган 10дон 20га чейинки унааларды айып короого жеткирип келет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.